болжол менен айтканда акыркы 10 жылдын ичинде гломерулонефрит деген диагноз абдан көп болуп жатат жана ошондой эле акыркы 5 жылдын ичинде диализный центрлер көп ачылып жатат. Бул эмне үчүн? Эмне үчүн диализный центрлер аябай көбөйүп жатышат? Себеби дегенде, ошо гломерулонефрит деген диагнозду алган жаш балдар көбүнчө ошо жаштардын арасында болот. Ошолор өзүн карабастан, лечение албастан, жыйынтыгында бөйрөк жетишпестиги деген диагнозду алып, айла жок анан кийин жашаш керек үчүн гемодиализдерге барышат. Эгер сиз өзүңүздүн бөйрөгүңүздү жоготкуңуз келбесе, анда гломерулонефрит деген диагнозуңуз бар болсо, демек өмүр бою сиз туура дарыланышыңыз керек. Бул кандай болот экен? Кийинки видеолордон көрө аласыздар.